Жануар. Assalamu alaikum, qadırman görüşler. Misirkeci kanalının katılımcıları. 25 ноябрь 2022 жыл Жалал-Абад облысы Базарқорғандың Сейдіқұм айылына келдік. Бұл жерде сіздерге көрсетуші сатыла тұрған балуан ағаларымыздың улақта жүрген аттары бар екен. Ошол аттардан сіздерге маалымат беріп көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу олтуруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга талып, лайк басып, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан биздин сатуучубуз агабыз жаныбызда. Өзүңүз маалымат берип айтыңызчы. Жашынан баштайлы. Жашы жазга 3 асый, азыр 2 асый. Ошондо 5 жашар болуп калат. 5 жашар болуп калат. Булар эми улакта чабылып эле, чуркап эле жүргөн аттар, э? Кадимки эле улакта чабылып жүргөн аттар. Өзүңүздөр чабасыздарбы? Өзүбүз чабабыз. Чоң жыйындарга салып көрдүңүзбү? Кадимкиде чоң жыйында деле, айылда деле. Кудай кааласа, уят кылбайт. Негизи бул түбү кандай, кайсыл жактан келген аттардан? Түбү ачыдан келген. Такенин уругу. Жашынан бери өзүбүздө. Жаштайында алгансыз, э? Өзүңүз тарбияладыңыз. Өзүбүз тарбияладык. Бар жогу жакшы, путу кол таза, жеп ичиши. Жана жаш улакчы болом деген балдар алган болсо, ошондойлорго түшөт. Чоң жыйында деле өзү чабып жүрөбүз. Жакшы уят кыла элек али. Жаш жигиттерди улакчы кылат турган аттардан экен, э? Баары үйрөнүп, уже ат даяр. 2 жылдан бери жакшы чабылып атат. Кандай сорундарга таштады эми? Эми таштап атат, тай, кой, майда чуда сорундарга таштап атат. Өзүздөгүн айылда, улактагыларды эми. Ден соолуктары ичип жегендери баары эле жакшы болуш керек, э? Жакшы. Сыртынан көрүнүп эле турат. Азыркы тапта да улакта чабылып турганы билинип турат да. Азыр кадимкидей бар жок, буттар тебеленген. Өтө эле катуу семиз эмес, даяр улакка. Суутулган даяр экен да. Така тургандар кандай болду? Жоош, бала чакага жоош. Ушул жигиттер эле өздөрү эле карайт го дейм, э? Өздөрү карап, өздөрү минет. Үйүргө коюп көрбөдүңүзбү буну? Жок, үйүргө коюлбады. Айылда эле болду. Анан куугазык болуп курукта турган ат го дейм, э? Ооба. Жазда эми колдо эле кармадык. Өтө күчтүү багылбады. Арт жагында шырамдар турат го, ал эмнеден болгон экен? Кулунда ат читтеп. Ошо шырам болгон ошо. Оор жарат болгон эмес, э? Жок, таптаза. Терилери эле бир аз сыйрылган экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге кыскача маалыматын сурап билип алдык. Эми сиздерге мындай жакындан көрсөтөлү. Атты көрүп турасыңар. Кабагынан билинет жаныбар кандай ат экени. Улакта чабылып жүргөн балуан агалардын аттарынан деп сиздерге башында айтып кеттик. Мындай аттарды алсаңыздар эч качан өкүнбөйсүздөр деген сиздерге өзүбүздүн ой пикирибизди айтып кетебиз. Азыркы убакта ушундай таунда улакта чабылып жүргөн аттардын бири. Эми бир-эки бастырчы, баскандарынан көрөлү. Мүмкүн болсо чабабыз бул атты. Ушул жаш жигит бизге өзү чабып көрсөтөт. Бери кайрыбыз. Жакшы. Бул таза кыргыз жылкылары. Буларга мындай өтө эле калыңдыктын деле кереги жок, бойдун деле кереги жок. Өзү бирок чыйрак аттардан болот. Эми бир узатып чабып коелу, э? Бир жакшылап кое берчи. Жанарына. Жаш бала өзү эле чапты го, эч кандай камчысыз эле. Анткени үйрөнгөн аттардан бири бул. Азамат, мына. Өтө сон. Чуркагандары жакшы. Эми бул аттын көп деле айткандын кереги жок. Көргөн билгендер болсо баары эле билет болуш керек бул атты. Баасын өтө элечү. Канча дейсиз бунун баасын? Басыны жакыны 350 деп атам. Сомго 350 миң сом, э? Жакшы кардар келсе, бир аз жолу болот. Жолу болот. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, уктуңуздар, айтылыш баасы 350 миң сомго коюлду. Сиздерге биринчи атты көрсөттүк. Азыр мындан кийинки дагы чабылып жүргөн аттардын бири. Анда сиздерге көрсөтөбүз. Экинчи атты бизден алыстабай туруңуздар. Экинчи атты алып чыгабыз. Жануар. Ат жануар
Өтө сындуу, өтө күчтүү аттардын бири экен. Урматтуу көрүүчүлөр, мына эми сиздерге көрсөтүүчү экинчи атыбыз дагы даяр болуп чыкты. Бул атыбыз өтө күчтүү аттардан деп коркпостон айта алабыз. Анткени бул улакта чабылган балбандардын аты болуп жатат. Эми жаштарынан тааныштырып өтөлүчү, бул жашы кандай болду азыр? 3 жасы болот бул деле жазга. Жазга 3 жасы болот бул деле. Демек азыр табында экен да улакка. Ооба, экөө тең даяр. Бул деле үйүргө койсо деле болот экен буларды. Ооба, үйүргө деп өзү келген ат эле. Биз үйүргө кое албадык, убакыт болбоду. Бирок жакшы, бул деле ошо Даканын уругу. Таза кыргыз жылкыларынан экен да. Таза кыргыз жылкы. Каласа таза. Өзү да узун суагайынан келген ат экен, көрүп турасыздар. Бул мүнөздөрү кандай болду экен? Жаш балдарга бир аз баш бергедей эмес, Ооба, жаш балдар мине албайт. Түзүгүрөөк ошол каттуураак, күчтүү бала миниш керек. Бекемирээк отурбаса өтө каттуу аттардын бири экен. Сиздерге кыскача маалыматын берип өттүк, урматтуу көрүүчүлөр. Мындай аттарды өзүңүздөр жанынан келип көрбөсөңүздөр болот. Өтө күчтүү аттардын бири деп сиздерге кайра кайталап айтып жатабыз. Така тургандары кандай болду? Жоош элеби? Сорлары, бүт баары келишкен экен жаныбардын сындары. Бир көз ченем менен айтканда бою канча чыгып калат ушул? Көз ченемде ушу 1.68ге жакындап калабы деп турам. Эми метр айтат бирок. Бирок бийиктиги бийик. 1.65 таза бар десек болот. Таза. Өтө сонун. Ден соолуктары, ичип жегендери каласа жакшы, бар жогу жакшы. Сыртында көрүнүп турат, жаныбарды. Жеп ичи. Бастарынан деле көрсөңүздөр болот, эч кандай. Туяктары бар, түз, жакшы. Тарбиясы да өтө жакшы аттардын бири экен. Эми бунун баасын угуп көрөлүчү. Баасын канча деп турасыздар? Ценасын эми 10 000 деп атам. Долларга 10 000 деп атасыз, Ооба. Сүйлөшүүлөр болот. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 10 000 долларга коюлуп жатат экен. Сиздерге албетте жагат деген атты ойдобуз. Мындай аттарды колдон чыгарбаңыздар, эч качан өтө жакшы аттардын бири. Сиздерге Сейдикум айылынан 2 аттан маалымат бердик. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисиркейчи каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.